Салам достор, биздин каналга жазылып, өз ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Тазбаштар парады 2. Челленджге катышкан жана колдобогон жылдыздар. Буга чейин ырчы Нурлан Насип үйдө карантинде отурганда баш сергитип чач алдыралы деп кесиптештерине тазбаш челленджин эстафета катары узатканы тууралуу жазылган. Бул ирет Супер KG порталы ырчы мырзанын челленджин уланткан шоу өкүлдөрүнө токтолмокчу. Нурландын эстафетасын ырчы Данияр Эрматов кабыл алып, Нурлан досум мага эстафета узат деле, албай коюшка бетим чыдаган жок деп чачын алдырган. Анулай актер Вайнер Эмиль Эсеналиев да чачын алдырган. Ал Нурландай жигиттин эстафетасын албай коюштан уялдым. Кой дедим, мен да бүгүн чачымды таз кылып алдырдым. Менин башым ушундай экен. Ар кайсы жерге бомба түшкөндөй деп түшүндүрмө берген. Ошондой эле ырчы Омар Нурландын эстафетасын четке какпай, такыр баш болбосо да ушундай жеңил кылып чачын кырдырып, сергитип алганын айткан. Ассалам алейкум, красавчик. Нуке, сенин эстафетаң алдым. Өзүң көрүп тургандай. Чачты таптакыр лысы кылбасак дагы нөлөфкө менен алып койдук. Алып баруучу Максат Давранов узаткан эстафетаны ырчы Ильяс Кудретов да колдоп, 20 жылдан бери чыгына албай жүргөн чач жасалгасын жасатканын айткан. Ал эми эстафета узатылган ырчылар Мирбек Атабеков, Алмаз Шаадаев, Аваз Акимов, Нурмат Садыров челленджди улантышкан жок. Та-дам! Кандайсыздар барыңыздарга. Бул эстафетаны мен төмөндөгү адамдарга өткөрүп берем. Мен ойлойм, алар да аткарат деп. Чынында Нурлан айтмакчы, карантинде башты салдыралы.